Өмүр менен өлүмнүн ортосундагы секунд телефонго алаксыган айдоочу аман калды. Айдоочуларды телефонго алаксып кырсыкка учурап калбаңыз. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы айдоочуларды рулда отурган мезгилде мобилдик телефон колдонбоого чакырат. Унааны башкарып телефондон алаксып кетүү жол кырсыктарынын эң негизги себептеринин бири болуп, айрым учурларда адам өмүрүн алган оор трагедияларга алып келүүдө. Стамбулда катуу шамал терезе жууган адамдардын өмүрүнө коркунуч туудурду. Стамбулда катуу шамал терезе жуугучтар үчүн чыныгы сыноого айланды. Ийиктикте иштеп жаткан эркектер 2 сааттан ашуун убакыт катуу шамалга каршы күрөшүшкөн. Алар илинип турган конструкция ары бери термелип түшүүгө мүмкүнчүлүк бербей койгон. Эч ким жабыркаган эмес. Оштогу аэропортто мыйзамсыз акча алмаштырган адамдар кармалды. Ош эл аралык аэропортунда мыйзамсыз акча алмаштырган адамдар кармалды. Маалыматка караганда, Ош ОИБтин кызматкерлери тарабынан аэропорттун аймагында тийиштүү уруксат берүүчү лицензиясы жок мыйзамсыз акча алмаштырып жаткан жарандар тууралуу маалымат түшкөн. Бул боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын жыйынтыгында тийиштүү укук берүүчү лицензиясы жок акча алмаштырып жүргөн 1994-1979 жылы туулган жарандар аныкталды. Чогултулган материалдардын негизинде лицензиялык күбөлүгү жок банк операцияларын жүзөгө ашыруу менен 17.500 сом айып салынды. Булак турмуш кежи. Ошто жасалма номер тагып, унаасын мыйзамсыз караңгылаткан айдоочу кармалды. Ош шаарынын аймагында жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаралардын алкагында кайгылуу кызматкерлер тарабынан унаасына жасалма мамлекеттик номер тагып жүргөн, ошондой эле терезелерин мыйзамсыз түрдө караңгылаткан айдоочу кармалды. Маалым болгондой, текшерүү маалында унаанын мамлекеттик номери жасалма экендиги жана терезелерин руксатсыз караңгылатканы аныкталган. Бул мыйзам бузуу фактыларына жалпы 40 000 сом мөлчөмүндө айып салынып, унаа айып короого токтотулду. Мекеме мыйзам бузуу учурларын алдын алуу жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча иш-чараларды мындан арыда уланта турганын кошумчалады. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ноябрь 2025 жыл Ош шаарынын аймагында ЗТ деген электромобиль автоунаазы алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатып жана өзүнө таандык эмес номерди тагып алып, одоно мыйзам бузуулук жасап жүргөн шаардын ичинде. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы милициянын кайгылуу кызмат бөлүмү тарабынан кармалып, айып короого киргизип, мыйзамдуу түрдө протоколдор түзүлүп, автоунаасына кагылды. Балдарды сындырабыз деп коркуткан Ысык көлдө окуучунун апасы мектептеги системаны айтып чыкты. Каракол шаарында Пристан Пржевальский айылындагы номер 7 мектептин окуучуларынын ата-энелери УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жеке жолугушууну жана бул ишти аны жеке көзөмөлүнө алууну суранышууда. 9 класстын ата-энелер комитетинин мүчөсү Мария Цареванын айтымында, мектептин жогорку класстарынын айрым окуучулары кичүү класстын балдарын сабап, акча талап кылган учурлар кайталанып келет. Бул көрүнүштөн улам мектепте ата-энелер жыйыны өткөрүлүп, бир нече арыз жазылган. Балдарды таяк менен уруп сабаган, оозуна шарик кылдырып чапкан, өтө ташкоордук менен кыйнаган учурлар бар экенин балдарыбыз айтып жатышат. Ар жумада акча талап кылышкан. Мен онлайн түрдө УКМКга, башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине арыз жөнөттүм. Бул ишти жеке Ташиев көзөмөлгө алып берүүсүн суранабыз, деди Сараева. Анын айтымында 11 класс жана 10 класстын 8 окуучусу кичүү балдарды сабаган, ошондуктан ата-энелер иштин тыкыр иликтенишин талап кылышууда. Учурда мектептеги мындай көрүнүш боюнча 4 ата-эне расмий арыз берген. Бүгүн дагы 2 ата-эне арыз жазууга даяр экенин билдиришти.
Мектепте система түзүп алган бул балдар азыр системаны таркатарын, бирок бир шарты биздин балдарды сындырышса гана баарына эркиндик берерин айтып жатышкан экен. Буга байланыштуу териштирүү бүткүчү балдардын коопсуздугун камсыздоо максатында аларды аралыктан окутууга өткөрүүгө кайрылалы деп жатабыз, деди ата-энелердин өкүлү. Ошондой эле ал учурда ар бир арыз өзүнчө каралып жатканын, жалпы бир материалга бириктирилбей жатканын белгиледи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Школы номер 7. Хорошо. Уважаемые родители, я Царева Мария Вадимовна. Я родительский комитет 9А класса школы номер 7, Пристань Пржевальск. Сегодня на собрании у нас присутствуют родители учащихся с 1 по 11 класс, председатели родительских комитетов, учителя школы, инспектор по делам несовершеннолетних. И попозже подойдет нам председатель Аил Акмату. Причина сегодняшнего собрания – это систематическое насилие старшеклассников над младшеклассниками. На протяжении нескольких лет в нашей школе действует неформальная иерархия, которую сами дети называют системой. Эта структура имеет свои правила, наказания, а также место сбора. Конкретно роща в конце той улицы, пляж, исключительно в темное время суток, где старшие дети наказывают младших детей. А конкретно 11 класс бьет 10-х, 10 класс бьет 9-й, 9 классы бьют 8-х, где 10 класс заставляет 9 классы бить 8-х, 11 класс заставляет 10-х бить 9, а 11 класс бьет и 10, и 9 класс. Наказание совершается исключительно группами с применением... Ошар аймагында ЗАГС автобусунда рейд учурунда ЗАГСка кошулуп автоунаа Жалы базарға келіп қойып, мен вечер екен.
түшөнөм. 16 ноябрь 2025 жыл Ош шаарынын аймагында Затая деген электромобиль автоуназы алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатып жана өзүнө таандык эмес номерди тагып алып, одоно мыйзам бузуулук жасап жүргөн шаардын ичинде. Ош шаардык ички иштер башкы башкармалуу милициянын кайгылуу кызмат бөлүмү тарабынан кармалып, айып коргоо киргизип, мыйзамдуу түрдө протоколдор түзүлүп, автоуназ станцияга кагылды.